Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Атам уранды алдында калды. Аллах өз рахматына алсын. Андан ушул калды. Келбеттүү, бою 1.80 узун бойлуу балдар болсо, мага жардамга келип, машинаны айдайм дегендер барбы деп кыйкырып сүйлөгөн түрк кызын видеосу тарады. Кичинекей кезинен кызы үчүн жанын бере турган, атасына кылган ушундай мамилесинде чынында көрүп ачуун келет. Аллах бардык мусулман ата-энелердин балдарынан ушундай атасынын же апасынын өлгөнүнө сүйүнгөн балдардан болуусунан сактасын. Доо келтирели туугандар. Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin. Yani çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin Sajdin'e. Ondan geriye kalan tek şey, eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler mi araba sürmek için? Бүгүн Түркияда урандылардын алдынан аман табылган адамдар үчүн таасир калтыра турган видеосу тарады. Анда мен 2 жолу өлүп тирилдим деп жатат. Буга чейин болуп көрбөгөндөй бир можизаны Аллах Таала ушул адамдан элдерге сабак болсун, менин бар экенимди унутуп калышпасын дегендей ушул адамдан кабар жибергендей көрүнүп жатат. Кыйналып жаны менен болуп турган адам эч качан жалган айта албайт туугандар. Азыр ушул видеону көргөн жана көрбөгөн адамдар болсо, дагы бир жолу көрүп өз оюңузду комментарийге жазып калтырыңыздар. Аман калган адам журналисттерге кече 2 жолу өлүм алдында болдум. Мени сурак кылышты, Раббиң ким, китебиң, диниң эмне деп сурак кылышты деп айтып берип жаткан учурда видео тараган. Öldü. Bir iki kere gece öldü. Sorguya çekildi. Rabbim ki kitabı, dini, ondan sonra aklıma gelmiyor. Kaldı böyle 2 kere hayatımda görmediğim şeyler oldu diyor. Allah'ım yaşamak güzel ama hazırlıksız ölmek çok kötü abi. Herkese ders olur inşallah ya Rabbim, yaşatılır. Bize de dahil gerçekten kafamızı secdeden kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum, yani cumadan cumaya namaz giden bir insan. Allah'a büyük konuşmayın. Sözlü şeyler düzelsin, kendime geleyim. 5 vakit namazıma da başlayacağım. İnşallah abi. Yok, başlayacağım abi. Yani 5 vakit benim aldığı 15 dakika. Ya öyle. Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani işte ölüm bir anda geliyor bak. Bir anda. Soruları bilemedim. Yani aklıma gelmiyor daha doğrusu. 3, 4. aklıma gelmiyor. Sormadılar mı? Yani 3 tane tamam. Bildim, Rabbim. Dedim Allah Celle Celaluhu. Kim sordu? Biliyor mu? Görüyor mu? Kim? Бирөөлөр үчүн бул видео пайдасын тийгизсе, биз сүйүнгөн абалда калабыз туугандар. Түркияда жер титирөөдөн канчалаган адамдар каза болушту. Анын ичинен өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүк учурда жаш балдар аман калып жатышат. Жер титирөөдө үй кулап түшкөн учурда төрөлгөн балдар аман калганын көрүп таң кала берсек болот. Бул дагы Аллахтын бир чыныгы күнөөсү жок наристелерди сактап калгандагы далили. Түркия элине сабыр тилейбиз. Баары жакшы болот иншаллах. Туугандар, намазыңыздарга бекем болуп, жакшылык амалдарды жасап жарышыңыздар. Мына чыныгы акыйкат жакшылык амалдарда жатат. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз.